Бул билимди сапатын өнүктүрсөк, өстүрсөк эмне берет десек, сиз өзүңүз айттыңыз, ушу Кыргызстандын бул келечеги деп, эртеңки келечеги деп. Ооба, биздин мамлекеттин келечеги болуш үчүн башка тең билимдүү болуш керек. Билимсиздиктин айынан кээ бир адамдар көпчүлүгү бүгүнкү күнү жабыркап атабыз, билип билбей келишимдерге кол коебуз, билип билбей насыяларын эсептегенди билбей, жабышка кылбай дагы банктерден акча алып алып атабыз, кайра банктардын курмандыгы болуп атабыз. Сот чечимдери орус тилинде өтүп, кыргыз тилин өнүктүрө албай, ал жагынан дагы көптөгөн кемчиликтерди кетирип атабыз да. Анан эми сиздерге дагы мындай кошумча айта турган жерим, ушу Абдумаликедей болгон экономисттерби, финансисттерби, кандай бир эксперттерди, же болбосо ушундай заслуженный мурунку бир сабаттуу кишилердин баары тең ушу КТРК, ЛТР деген ушу телевидениени ушу эл үчүн иштетип бербейсиздерби? Элдер ошол жакта чыгып арыз муун айтышсын, ошол жерге прокурор келсин, экономика жагынан. Ушундай адамдар келип дебаттар болсун, ошол жерге биз элдик биз аябай жакшы ушундай иштедик деген депутаттар келип өздөрү далилдеп берсин. Эмне маселеди көтөрүп атат, эмне мыйзамдуулуктарды кабыл алып атат, эмне мыйзамдарды кабыл албай атат деген сыяктуу да эми общий жалпысын айтканда. Ал КТРК ушу бир 4 жыл 5 жылдан бери элге иштегенин көрдү элек такыр. Болгондон бери. Билбейм, ушу акыркы эле жыл. Эми биз деле ушу карапайым эл көтөргөнбүз. Садыр Нуркожоев сизди жана Камчы Кылышаевич карапайым элдин атынан чыккан президент деп. Анан карапайым элге бир дагы сиздердин жеке личный мен өзүм сиздерге кайрылып кетүүм жана айтып атканым баары тең бүт негиздери бар, жана ордун табат, жана далилдүү фактылар менен айтып атам да. Такыр мындай көңүл бурулбай койду. Ошондуктан сиздерге ушундай теледебаттарды көбүрөөк уюштуруп берсин, КТРКны карапайым эл үчүн иштесин, өнүктүрөк, өстүрөлүк. Сиздерге колуңуздарга кол, бутуңуздарга бут болобуз, жардамчы эле болобуз биз. Биз бийлик талашкан жерибиз жок, бийлик талашканга дараметибиз да жок. Бийлик башкарганга же болбосо мындай бир жаман идея, же болбосо бир жаман негиздерибиз жок да. Сизге ошол каалообуз эле жакшылык. Камчы Кылышаевич экөөңүздөргөчү. Анан ушу биздин эфирди көрсөңүздөр, бизди чакырыңыздарчы мындай, бизди прием кылыңыздарчы. Ошо Абдумаликемди прием кылыңыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ыргалай Асатовна прием кылыңыз. Мейли 4-5 адам десеңиз ортосуна мени кошуп коюңуз. Сиздерге берген арызыбыздан жооп келбей атат. Бул мыйзамсыздыктын туу чокусу да бул. Азыр эми кайталабай эле коеюн. Абдумаликемдин жанакы бүт дүйнөлүк статистикаларга таянып, такап бүт маалыматтарды алганы боюнча бүт далил ушул болуп атат. Биз чисто эле жертва, жанакы мыйзамсыздыктын жертвасы болуп атабыз. Биздин баягы үрөргө итибиз, сыгарга битибиз жок эле, томаяк болуп калдык азыр деген. Мындан арты кандай эми? Ден соолукка карай албай калдык. Больница, башка деген мындай бир такыр мындай жеке жашообузга көңүл бура албай калдык да, эптеп эле выживать этип калдык да, эптеп эле жашап калдык. Биз сизге терең ишенгенбиз. Ошо ишеничибизди актап бериңиз. Экөөңүздөрдөн актаңыз, эки дос тең актаңыздар. Биз силерден ошону талап кылабыз, ошол урматтуу президент жана Камчы